Ушундай касиеттүү айда туугандар ооз ачарганга пайгамбарыбыз айтат, ким ооз аштырсачы, угуп алыңыз. Ким ооз аштырса, орозо туткан адамдын сообундай сооп аласыз. Алла Таала дозоктун отунан сактайт. Алла Тааланын күнөөсү кечирилет. Күнөөсүн кечирет. Бирок ооз аштырган бир уртам суу менен деле, бир уртам сүт менен деле, бир курма менен деле сахабалар сураган пайгамбарыбыздан: "Я Расулулла, бизде андай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Ооз аштырганда алар деле ойлоду да бизге окшош. Курсагын тойгозо, бирөөнүн курсагын тойгозгонго канча кетет эле?" Пайгамбарыбыз айтты: "Жок" деди. Бул соопту Алла Таала бир утам суу менен аштырсаңыз деле бере берет дейт ушуну. Караңызчы кандай жеңил. Ана жерден эле сууларды алып келип эле бере коем. Бир сому жок эле. Мына деди Алматинскийден жогору көтөргөндө бир жата суу бар дейт мен. Кыскасы булактын суусу бар окшойт. Ошодон алып келип эле бере берин. Сизден эч ким суроо сурабайт, туурабы? Мынандай касиеттүү ай туугандар. Ошон үчүн иншалла сабырдуулуктун айы бул. Сабырдуулукка бере турган бейиш, кечиримдүүлүктүн айы туугандар, дуанын кабыл боло турган. Пайгамбарыбыз айткан: "Күн сайын ар бир мусулман эркектин, ар бир мусулман аялдын сөзсүз бир дуасы кабыл" деген да. Сөзсүз бир дуасы. Өзгөчө ооз ачардагы, саарлыкта береке бар, эч качан таштабагыла деген. Бир риваяттарда келет, саарлыкка, ким саарлыкта ичсе, Кудай кааласа кыямат күнгө анын отчеты жок дейт. Эсеби жок дейт ана. Башка тамактарга отчет бересиң. Жеген 5 бармактарга отчет бересиң. Уча жамбаштардын баарын жеп алып отчет бербей, андай болбойт. Бирок саарлыкта жок дейт ошо караң. Ушундай касиеттүү ана тамакты. Пайгамбарыбыз саарлык таштабагыла деген. Башка күндөрү орозодо мындай саарлыгы бар го, ал бир мустахаб өкүмү да. Рамазандын саарлыгы сүннөт. Береке. Ошон үчүн иншалла мына жерде мүмкүн болушунча Куран окуп чарчап калып зикирге өтүңүз. Ла илаха иллаллах. Бая канча зикирлерди үйрөнүп аттык эле го. Ошо зикирлерди эм кайталайлы. Зикирлерди кайталайлы. Көбүрөөк зикирлерди кайталайлы. Аракет кылабызбы иншалла. Эми сабак өтөлү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абдулла ибн Амр радıyallahu anhumadan риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хаслатан" эки кыслат бар экен, эки касиет бар экен. "Ла юхафизу алейхима абду муслимун илля дахалал жанна." Кайсы бир мусулман бенде ушуну бекем карманса, сөз бейишке кирет деди. Ушуну дайыма эле аткарып, окуп жүргөн болсо, сөз бейишке кирет. Ал кайсы? Пайгамбарыбыз айтат: "Хума ясир ва ма я'мал бихима қалил." Бул экөө жеңил дейт. Андай эле кыйын эмес. Бул экөөнү ким амал кылса, бул экөөнү амал кылган адам ал аз дейт. Биринчиден жеңил экен, амал кылгандар аз экен. Эки кандай экен? Эки касиет, эки сыпат бар экен. Бул жеңил, бирок амал кылган канча экен? Аз. Кайсы? Юсаббиху фи дубури кулли салатин 10. Намаздан кийин 10 жолу субханалла. Ва яхмаду 10, 10 жолу алхамдулилла. Ва юкаббиру 10, 10 жолу Аллаху акбар. Фадалика 50 ва 100 бил лисан. Бул 150 болот. 30 жолу багымдат, 30 жолу пешин 5 вакыт намазда 5ке көбөйтсөк 150. Ва 1500 фил мизан, бирок 1500 сооп сизде таразада болот. 150-нү айтып койдуңуз. 1500 сооп каякта болду? Таразада болду. Бул бир. Экинчиси: "Ва юкаббиру 34. Аллаху акбарды 34 жолу айтасыз. Ида ахада мазжааху, качан жатаарда. Ва яхмаду 33. Алхамдулиллахны 33 жолу. Ва юсаббиху 33. Субханаллахны 33 жолу. Так. Андан кийин фазалика 100 ва бил лисан, бу канча болуп калды? 100 болду тилге. Ва алфил мизан, таразада 1000 болду дейт. Жатаарда Аллаху акбарды 34, субханаллах мен алхамдулиллахды 33тен айтсаңыз, бияди,
Пайгамбарыбыз колу менен санап берди буларды. Мынандай Абдулла ибн Амр айтып атат. Калу сахабалар айтты: "Я Расулаллах, кайфа хума ясир ва ма я'мал бихима қалил." Сиз азыр айттыңыз, бул эки кыслат. Өзү жеңил эле, бирок амал кылгандар аз дедиңиз. Бул кандайча дедине? Пайгамбарыбыз айтты: "Я ати ахадакум, яни шайтан." Бирөөңөргө шайтан келет дагы, фи манамихи, уктайын деп атканда. Фаюнаввимаху кабла якулаху. Ушу зикирди айтардан мурда уктатып коет дейт да. Так, ва яатихи фи салатихи, жана намазды келеткен дагы, фаюзаккиру хаджатан кабла ан якулаха, айтардан мурда бир кажетин эстетип, эстен чыгарып коет экен да. Мына. Бул шайтандын иши экен. Бул дегени тугандар мындай экен. Өткөндө айттык эле, кээде 10, кээде 11, азыр риваятта келет 25, кээде 33, кээде 34 келип атат, абалга жараша дедик, а? Мүмкүнчүлүккө жараша. Ким кандай кылса, ошонун соогу кете берет. Бул бир. Экинчиси, мына жердеги айтып аткан бул сооптуку тугандар мындай экен да. Дайыма улантып турган болсо, бул эко оңой, бирок амал кылгандар аз дегени, шайтан азгыр келип, түндө эми айтайын дегенде уйку суратып туруп, айттырбай уктатып коет экен да. Ошол киши чыгынып эле жатарда эмне ал? Субханаллахны канча жолу? 33 жолу. Алхамдулилlah 33 жолу. Аллаху акбар 34 жолу. Болду. Көп деле эмес ал. Көп деле эмес. Бул бир. Экинчиси болсо намаздан кийин дагы кудум эле ушулар. Абу Хурайра радhiyallahu anhu'dan риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кембагалдар келди дейт. Жа'ал фуқара иля наби саллаллаху алейхи ва саллам фақалу, алар айтышты: "Дахаба ахлу дусур мин ал-амвал бид-даражат ал-ула ва ан-наим al-muqim." О, Алла Тааланын элчиси, байлар, мал мүлкү көптөр, булар улуу даражаларды алып кетишти. Түбөлүктүү неематка ээ болушту. Юсаллуна кама нусалли. Биз намаз окугандай эле намаз окушат. Ва ясумуна кама насуму. Бир орозо туткандай эле алар да орозо тутушат. Ва лахум фадлун мин амвал. Бирок бизге караганда артыкчылыгы, аларда байлыктары бар. Акчалары бар. Мал мүлкү бар. Яхуджуна биха. Ошо менен ажылык кылышат. Биз кембагалдар кыла албайбыз. Алар бизде ушул жерден озуп кетип атышат да. Алар ажылык кылып атышат. Ва ятамируна, умра кылышат алар. Ва южахидуна, Алланын жолунда газат кылышат. Ва ятасаддакуна, садакаларды беришет булар. Пайгамбарыбыз айтты: "Ала ухаддисукум ин ахастум адрактум ман сабакакум." Мен силерге ушундай бир хадис айтайынбы дейт. Эгерде силер ошону кармансаңар, анда силерден ким өтүп кетсе, ошолорго жетесиңер деди. Валам юдриккум ахад ба'дакум, силерден кийин бирөө да силерге жетпейт. Ва кунтум хайра ман антум байна захранайхи илля ман амила мислаху. Жана силер алардын арасынан эң мыкты болосуңар. Эгерде бирөө дагы амал кылса, анда кеп экөөңөр тең болосуңар. Ал некен десе: тусаббихуна ва тахмадуна ва тукаббируна халфа кулли салатин. Ар бир намаздан кийин 33 жолу субханаллах, 33 жолу алхамдулилlah, 33 жолу Аллаху акбарды айткыла деди. Фахталафна байнана. Биз ортодо талашып кеттик дейт сахабалар. Кээ бир айтыптыр: 33 жолу субханаллах дейбиз, 33 жолу алхамдулилlah дейбиз, 34 жолу Аллаху акбар дейбизби, же 33 жолу кандай депчи? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтса, пайгамбарыбыз мындай дептир. Мындай дейли: 33төн дагы кылгыла дагы талашпай. Субханаллах, валхамдулилlah, валлаху акбар деп, ошо менен 100 кылып койгула болду. Бардыгына бирден кылыпчы. Хатта якуна минхунна куллихинна саласа ва саласин. Бардыгынан тең болуп калат. Бир жерде айтылат, 34-сүн ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир деди. 34 кылып койгула дейт. Ушунсу, то есть 34 бес ошондо 100 болуп калат да. 100-сү болуп калат. Бул Муслимдин риваятында. Бунусу мурдагысы болсо Абу Даудда. Бул болсо азыркысы, то есть Бухариде дагы келет, Абу Даудда дагы келет тугандар. Демек, мына жерде силерден сооп менен өткөндөрдүн аркасынан жетип барасыңар дейт. Ал эми
аркаңардан болсо ал силерге жет. Себептен ал садака менен акчасы көп садака кылбады беле. Кааб ибн Уджра радıyallahu anhu айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Муаққибатун ла яхибу қаилухунна ау фаилухунна. Дубара кулли салати мактубатин 33 тасбиха ва 33 тахмида ва 34 такбира." Эч качан максатына жетпей калбайт. Кимде ким намазды ар бир намаздын аркасынан эле ушуларды 33 жолу айтып жүрсө, максатына жетпей калбайт деген экен. Ушуну айткан, ушуну кылган, bir rivayette la yahibu degeni mınake. Ушуну айткан, эч качан максатына, муратына жетпей калбайт деген экен. Демек иншалла 5 вакыт намаздан кийин ушуларды айтып жүргөн болсок, ниетиңиз кандай болсо Алла таалам эртеге сөз жеткирет. Сөз жеткирет. Зайд ибн Сабит радıyallahu anhu'dan bu kişiden de ушундай эле риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул айтат. Ансарлык bir kişi түшүндө көргөн экен, Пайгамбар ага буйрук бериптир. Ар бир намаздан артынан 33 жолу субханалла, 33 жолу алхамдулилля, 34 жолу Аллаху акбар деп. Ал макул деп ушундай деп. Бирок кошумча айткан экен, фажалуха 25. Ушуларды сен 25тен да кылып кой. Важалу фиха тахлил. Ал жерде 25тен кылып атканында 25 жолу ла илаха иллаллахны да кошуп кой деген экен да. Кийин пайгамбарыбыз кийин таң атканда ал киши пайгамбарыбызга келип айтса, пайгамбарыбыз ошондой кыла берледи. Абу Умама радıyallahu anhu'dan бул туугандар бардыгы зикир менен өттү да. Демек баарыбыз сугандар шашылып, кээ бирлер дароо эле кетип калат. Мейли намаздан кийин салам бергенден кийин чыгып кетсе деле макул, бирок зикир таштабаңыз. Эшке чыгып бир нерсе сүйлөй беребиз. Эң жакшысы ошо намазда отуруп эле ошол жерде эле зарылчылыгыңыз жокпу, отуруп эле зикир толтуруңуз. Туруп кетпеңиз, отуруп эле зикир толтуруңуз. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar, буларды айтып элечи. Көбүнчө туруп кеткенде унутуп калабыз. Бирок маанисине этибар берип кылайлы. Эми аят аль-Курси боюнча. Абу Умама радıyallahu anhu'dan Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман караа аят аль-Курси дубури кулли салати мактубатин лам ямнa'hu min духулил жанна илля айямут." Кимде ким farz, ар бир farz намаздан кийин аркасынан аят аль-Курсини окуса, ага бейишке кирүүсүнө өлүм гана тоскоолдук болот. Бу бардык ишти бүтүрүп койду. Толуктап койду. Шартын да бүтүрүп койду. Эми бейишке киргенге ушу өлүм эле тоскоолдук мишат этип атат дейт да. Өлүм болсо аркасынан эле бейишке кирет дейт. Аят аль-Курсини ар бир farz намаздан кийин. Бул риваятта да айтып коелу, Насаи шарифте келет, Табараниде келет. Уқба ибн Амир радıyallahu anhu айтат: "Амарани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ан акра бил муаввидат дубура кулли салатин." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага буйрук берди, ар бир намаздын аркасынан муаввизатты окууга. Бул риваят Абу Давудта, Тирмизи, Насаиде келет. Караңыздар, Кул аузу би роббил фалак менен Кул аузу би роббин насти муаввизатайн деп коет. Бирок мына жердеги айтып атканы бул муаввизат деп. Бул жерде Кул я айюхал кафирун дагы бар, Ихлас дагы бар. Кул хуаллаху ахад. Кул аузу би роббил фалак, Кул аузу би роббин нас. Демек бул намаздан кийин ушуну окуп жүргүлө деп атат. Ошондон туугандар, мына көбүнчө субханалларды биз айтабыз, окуйбуз. Элибиз деле буга үйрөнүп калды да, алхамдулилlah деле окушат. Бирок Ихлас, Фалак, Насты окубайт да. Адамдар көп, эркектерде деле, аялдарда деле ушундай. Аят аль-Курсини окуйт. Бу көнүп калганбыз. Аят аль-Курси бар. Андан кийин субханалла бар, алхамдулилlah бар, Аллаху акбар бар. Бирок Ихлас, Фалак, Нас жок да. Бул дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткан буйруктары. Ошон үчүн иншалла буну да окуп жүрөйлү. Ихлас, Фалак, Нас. Эстен чыкпайт, Убакыт болуп калса, Кул я айюхал кафирунду да. Себеп дегенде төртөн тең муаввизат деп айтылат да. Муаввизат деп айтылат. Чаркул деп коебуз, 4 кул. Болбоду дегенде
бул ихлас фалах менен насты окуп коюңуз. А бул жерде өзү риваяттарда келет, дагы кошумча айтып коеюн. Багымдаттан кийин 3төн, шамдан кийин 3төн. Пешим, асыр, куптан 1ден. Ихласты бул жерде ар биринин ортосуна бисмилlah айтканын кажет деле жок. Ауду биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим, кул хуаллаху ахад деп окуп кетесиз. 3 жолу окуңуз, кайра эле. Кул хуаллаху ахад, кул хуаллаху ахад деп. Анан кул ауду бираббил фалак өтүңүз 3 жолу. Кул ауду бираббин насты өтүңүз 3 жолу. Бул. Ортада башында бир ауду, бир бисмилlah жетет. Кыска тезе бат эле окуйса. Муаз ибн Жабал радıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahada bi yadihi, anın kolundan qarmadı. Ve qal ya Muaz, Peygamber aytdı, ey Muaz dedi. Vallahi inni uhibbuk, men seni yaxshi ko'raman dedi. Allah'a ant, men seni yaxshi ko'raman. Vallahi inni uhibbuk, Allah'a ant, men seni yaxshi ko'raman dedi. Ikinci jol aytdı. Faqala usika ya Muaz, ey Muaz, men sana osiyat aytamın. La tada'anna fi duburi kulli salatin, her bir namazın arkasından sen taştavağın. Taqul, mınday dep aytkandı. Allahumma a'inni ala zikrika ve şukrika ve husni ibadatik. O Allah, bana jardan bergin, özüңdү эстөөгө, özüңө şükür kılууга, özüңө çıraylı ibadat kılууga. Ve avsa bidalik, uşu meni osiyat kıldı Muaz radıyallahu anhu Sunabihiydi. Al bolsa osiyat kıldı Abu Abdurrahman'dı. Al bolsa osiyat kıldı Uqba ibn Muslim'di. Ушинтип бул силсила деп коет. Бүгүнкү күнгө чейин ушул осият устазынан шейхке колун кармап, мен сени жакшы көрөм, мынанамы таштабагын деп пайгамбарыбыз хадисте айтып беришкен да. Аллаху акбар. Тугандар, бу жерде мындай. Muaz radıyallahu anhu'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жақшы көріп қолынан қармап, тили менен да дәлелдеп айтып атат, мен сені жақшы көрем деп. Muaz radıyallahu anh айтты, би аби, мынандай деді, би аби анта ва умми, ата енем сізге құрбан болсын, я Расулаллах, мен да сізді жақшы көрем деп. Ошондо Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem анан буну дуаны айтып берип атат, сен таштабагын деп. Аллаху акбар. Allah'dan jardam suraylı her bir namazdan keyin Peygamberimiz öğretip atat 3 nersege. Birincisi, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, özüңdү zikir kılууга деген, zikirden bu jerdegi murat taat. Alımlar aytat, ala taatik деген söz. Bul degeni tuğanlar, kullu zakirin muti'un. Peygamberimiz aytkanı. Her bir zikir kılıuçu Allah'a baş iýүүчү, zikirden murat baş iýүү. Demek Allah senin ökümüňe baş iýgenge maňa jardam ber degen sura. Jakşı түшүnүп alaylı. Ya Allah, senin ökümlörüň köp. Oşogo baş iýgenge, anı atkarganga maňa jardam bergin. Senin jardam suraymın. Ökümlörüňdü atkaruga. Tak? Boldumu? Ekinchisini ötöýlü. Senin neýmatlaryňa şükür kılganga. Sen neýmatlaryň da köp ya Allah. Oşu neýmatlaryňa şükür kılganga maňa jardam ber. Allah Taala'dan surap atабыз, jardam surap atабыз. Nege? Neýmatlaryna şükür kılganga jardam surap atабыз. Jana üçüncüsü, çıraylı ibadat kılganga. Eптеп-септеп emes, sana jaga turganday. Şaşıp başıp emes, sana jaga turganday. Ya Allah, şu sana jaga turganday ibadat kılganga jardam ber. Meyli al. Demek sen ya Allah, sana jaga turganday oroza karmaganga jardam ber. Sana jaga turganday Kur'an okuganga jardam ber. Sana jaga turganday dua kılganga jardam ber. Sana jaga turganday umra kılganga jardam ber. Sana jaga turganday ibadat kılganga ya Allah jardam ber dep mınanday soradı. Ulu dua. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gayra kolun karmap aytып atат. Eki jolu aytып atат, men seni jakşı köröm. Hiç kaçan taştavağın. Uşu osiyatımı taştavağın. Allahu akbar. Taştavağın hiç kaçan deyip. Sebep, eğer de biz uşu duanın için mani mağızına oy жүрgüzüp dua kılsak, özümüzdün muhtaçlığımızды Allah Taala'ga görsetip tura turgan bolsak, jardamды görөs, kadimkidey görös. Kadimkidey sezes. Allahu akbar. Şoň üçin mınal duanyga kelgende,
маанисин эске алып, кичине ойлонуп коюңуз. Эпте бир тилге көнүп калган окуп туруп эле кетип калбай? Жок. Аллахумма а'инни ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик деп. Мындан алымдар айтышат, тугандар. Алла Тааланын тарабынан дайыма бендеге жүздөнүп эки нерсе келип турат дейт. Жараткан Алланын тарабынан. Кимге? Бендеге, инсанга жүздөнүп эки нерсе келип турат дайыма. Биринчиси Алла Тааланын өкүмдөрү. 24 саат Алла Тааланын өкүмдөрү. Инсанга келип турат Алланын өкүмдөрү. Ошол өкүмдөрдү аткарганга биз буйрулганбыз. Ошого жардам сурап атабыз, я Алла деп. Экинчиси Алла Тааланын тарабынан дайыма неаматтар келип турат. Эмне келип турат? Неаматтар. Өкүмдөр келип турат, унутпайлы. Неаматтар келип турат. Өкүмдөрдү баш ийүү менен күтүп алайлы, неаматтарды шүгүр менен күтүп алайлы. Өкүмдөрдү баш ийүү менен. Алла субханаху ва таала буйрук берди, болду. Баш ийүү менен күтүп алайлы. Жана Алла Тааланын неаматтарды келди, шүгүр менен күтүп алайлы. Бирок ушу баш ийүү дагы, шүгүр дагы экөө тең Алланын жардамына муктаж. Алла Таалага биз жүрөгүбүздөгү муктаждыгыбызды айтайлы, я Алла, сен канчалык жардам берсең, ошончолук эле баш ий алам. Сен канчалык жардам берсең, ошончолук эле сага шүгүр кыла алам. Демек, я Алла, мага жардам бер деп, ар бир намаздан кийин Алладан жардамдан сурап турсак, неаматтарына шүгүр кылгандардан болобуз. Робби жаални лака шаккаран. Я Алла, мени өзүңө шүгүр кылуучулардан кыл. Робби жаални лака даккаран. Я Алла, мени өзүңө көп шүгүр кылуучу, көп зикир кылуучулардан кыл деп. Мына касиеттүү пайгамбарыбыздын осуяты. Умму Салама радыйаллаху анха энебиз айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле дейт. Качан багымдат намазын окуганда салам берген соң, Аллахумма инни ас'алука илман нафи'ан ва амаlan mutaqabbalan ва ризқан таййибан. Мына багымдаттан кийинки дуа. Пайгамбарыбыз кана якул дегени айтып жүрчү. Бир айтып койгон жок. Чүнтү айтып турчу шунучу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям багымдаттан Аллахумма инни ас'алука илман нафи'ан. Я Алла, мен сенен пайдалуу илим сурайм. Пайдалуу билим сурайм. Ва амаlan mutaqabbalan, кабыл болгон амал сурайм. Ва ризқан таййибан, адал кең рызкы сурайм. Пайдалуу билим дүйнөдө дагы, динде дагы пайдасы тие турган, дүйнө ахиретте пайдасы тие турган илимди сурайм. Абу Муса Аш'ари радыйаллаху анхудан риваят айтат: "Даани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бимаин фатавадда сумма салла." Пайгамбарыбыз бир жол мени чакырды. Су алып кел деп. Мен су алып келсем, тарат алды дагы намаз окуду. Андан кийин мындай кылды. Сумма кала: "Аллахумма гфир ли замби ва васи'ли ли фи дари ва барик ли фи ризқи." Кээ бир жерде ушу дуа дараттын ортосунда айтылат. Аллахумма гфир ли замби ва васи'ли ли фи дари ва барик ли фи ризқи деген дуа дараттын ортосунда. Мейли бетиңизди жууп аткандабы, же колуңузду жууп аткандабы, же чачыңызга мас тартып аткандабы, фи асна вуду, демек дараттын ортосунда айтыла турган бул дуада. Бисмиллахир-рахманир-рахим башында айтылат. Дараттын ортосунда ушул дуа айтылат. Не деген дуа? Я Алла, менин күнөөлөрүмдү кечиргин. Менин коргоом, менин жайымды, үйүмдү кең кылгын. Менин ырыскыма береке бергин деген сөз. Ва барик ли фи ризқи, мага ырыскыма береке бергин. Günölörümdü geçirgin деп. Эмне үчүн? Анткени күнөлөр, я Алла, үйүлүп кетсе, көбөйүп кете турган болсо, бул мени азапка душар кылып коет. Фа иннаху ин таракамат зунуб фасадат қалби ва фасада хали. Күнөлөрүм көбөйүп кетсе, мен жүрөгүм бузулат. Жүрөгүм бузулгандан кийин абалым бузулат. Күнөө көбөйсө эмне бузулат экен? Жүрөк бузулат. Тугандар, күнөө көбөйсө жүрөк бузулат. Жүрөк бузулат, тугандар. Жүрөк бузулгандан кийин абал бузулат. Абал деген абал, жашоо бузулат уже. Инсандын абалы, жашоосу бузулат. Ошон үчүн да Алла күнөөмдү кечиргин. Ва васи'ли фи дари дегени менин жайымды фи дари мынакей
diyar, үйімді, қороомды кең қылғын деген сөз. Себеп дегенде бұл жерде қороом кең болса, қонақ көп келсін. Жана мен рызқыма береке бергейін деп. Қала фақулту я наби Аллах. Абу Муса Ашари айтады, о Аллахның елшісі, лақад сами'тук тад'у бикада ва када. Мен сізден ушундай дуа кылып атканды уктум мына дуаны деді. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ва хал таракна мин шай. Бұл дуа бір нерсени таштады өзі. Еш нерсени таштаган жок. Барын өзүнө камтып ала турган нерсени айтып койду дейт да. Адамдын күнөөсү кечирилсе, короосу үйү кең болсо, рызкысына береке болсо, да эмне керек деген сөз да. Al-Haris Tamimi radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ennehu asarra ileyh akırın aytkan eken şevarla. Ne dep? Faqala ilen sarafta min salatil maghrib Şam namazını bütkönden keyin faqul mınday dep ayt. Qabla an tatakallem süylöründen burada. Allahumma acirni minen nar sab'a marrat. 7 jolu. Allahumma acirni minen nar. Allahumma acirni minen nar. Bat-batla aytып koyasın bunu. 7 jolu deydi. Ya Allah meni dozoktun otundan sakta degen duada. Acirni meni sakta dozoktun otundan deb. Fa innaka idha qulta egerde sen uşunu aytsan dalika thumma mitta fi laylatik kutiba laka jiwaru minan nar. Egerde oşo tünü ötüp ketken bolsoň, taqdyrыңda ölüm жазылып калган bolsa, anda dozoktun saktaldың deydi. Uşunu aytdım. وإذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم كذلك. Егерде багымда токканыңдан кийин дагы ушуну эле айт. Бирок мындай экен да. Багымда токкандан кийин, кандай ден соолук жакшыбы, барасыңбы, келесиңби, телефондон жооп берип коюн. Жок, андан мурда айтыш керек экен. Qabla an tatakallem. Dünya sözünü, mahluk sözünü süylөгөрүндөн murda, ошондон murda анан кийин бул Allahumma ajirni minen nar деп 7 жолу айтып койсоңуз дейт. Fa innaka in mitta fi yawmik. Эгерде ошол күнү сага ажал келип, дүние менен коштошо турган болуп калсаң, kutiba laka jiwar minan nar. Дозоктун отунан кутулду деген сизде ушундай жазылып калат экен. Бул деле көптөр эмес. Муслим ибни Абу Бакра. Бул атасынан риваят кылат да. Айтат: "Кана аби якул", атам айтат эле дейт. Ар бир намаздан кийин фи дубури сала, "Аллахумма инни ауду бика минал куфри вал факри ва азабил кабри." Үч нерседен пана телейт эле дейт. Ya Allah, meni kapırlıktan sakta, jakırçılıktan sakta, jana kabırдын azabынан sakta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa adabil qabri. Ушудан сактагын деп. Айтат эле дейт. Факунту aquluhunna. Мен ошо дуаларды баласы айтат да, айтып жүрдүм дейт. Фaqala abi, bir күнле атам мага айтып калды. Ya bunaya, ey u balam dedi. Amma nakhasna hada. Бұл дуаны кимден үйрөндің сен dedi. Kultu anka sizden үйрөнбөдүм mü dedi. Siz de айтып жүрдүңүз эле, мен да жаттап алдым, ошону айтып жүрөм dedi. Qal, atası aytты: "Inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yaquluhunna fi duburi salah." Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir namazdan keyin uşu duаны окуйт эле дейт. Мынакей туугандар, кыска, нуска ушундай дуаларды Peygamberimiz үйрөтүп атат. Биз деле ошо Rabbana atinani окуйлу. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik to'quylu. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri wa adabil qabri. Bunu o'qiylu. Qisqa. Ha bir içinde qanday mazmunu var? Jattap alaylar, үйрөнүп o'qiylu. Amr ibn Maymun Audi radıyallahu anhu قال aytat kana Sa'd yuallimu banihi haula'il kalimat. Sa'd radıyallahu anhu baldarına uşul dualarda үйрөтөт эле дейт. Kama yuallimul muallimal gilmanal kitaba, кандай mugallim өзүнүн окуучуларына жазганды үйрөткөндөй, балдарына да ошо дуаларды үйрөтөт эле. Wa yaqulu inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, айтат эле мындай деп, пайгамбар Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem kana yata'awwad minhunna dubura salah. Пайгамбарыбыз ар бир намаздан кийин ушу дуаны окуп, Алладан пана тилейт эле дейт. Кантип? Allahumma inni a'udhu bika minal jubn. Ya Allah, korkoqtuktan pana tileyim. Wa a'udhu bika an uradda ila arzalil umr. Ya Allah, o adamın
каарылык өтө алжып кала турган деңгээлдеги каарылыкка жетүүдөн, кайтарылуудан, ошого баруудан пана тилейм. Ва аузу бика мин фитнати дуnya, дүйнөнүн фитнасынан. Ва аузу бика мин адабил кабр, кабырдын азабынан пана тилейм деп. Ушуну мен Мус'аб радыйаллаху анхуга айттым, ал тастык кылды. Амр ибн Маймун Ауди. Мындай дегени, тугандар, Аллах субханаху ва таала жакшы каарылык берсин да. Кээде акылдан тайыган, башкаларга өтүмдө муктаж, чында эле көз каранды, колун караган, ушундай болуп калган учурлардагы бул өзүнө эмес башкаларга дагы түйүшкө болуп калат экен да. Ошо Аллах субханаху ва таала өлгөнгө чейин акылыбызды албасын. Өлгөнгө чейин көзүбүздү, тилибизди, бул дагы чоң Алла тааланын тарабынан бир бакыт да. Себеп кыллатыл фахм, ду'фун кува, көп ушундай өтө мына айтып атканы арздан умр деп ошо өтө каарылыкты айтат да. Да. Hazret Ali radıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçan namaza salam bергенден кейін, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta deb uşu duanı okuytu dedi. Bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetke talim beriş üçün uşunu aytat dedi. Ya Allah meni geçirgin. Murunqu күнөлөрүмдү, кийинки күнөлөрүмдү, ачык айкын кылган күнөлөрүмдү, жашыруун кылган күнөлөрүмдү, аша чапкан күнөлөр, бардыгын күнөлөр кечиргин я Алла. Сен билүүчүрөксүң мага караганда. Менден да көп билесиң. Мен канча күнөөмдү билсем, андан да көп билесиң. Сен алдыга жылдыруу, аркага коюучусуң. Сенден башка илах жок. Акыркы хадис Кааб радыйаллаху анхудан бул Allah Ta'alaga ant içip aytıtat. Mınday deydi. Halafa billahi lezi falakal bahar li Musa. Uşunday Allah'a ant. Musa peygamberga denizdi jol kılıp bergen. İnna lenacidu fit Tavrat. Biz Tavrat'ta taptık. Anna Davud aleyhisselam, Davud peygamber, Nebiyallah. Kâne eden sarafa min salatihi. Namaz okuyandan keyin Davud peygamber badışada olgan. Davud peygamber da olgan tuğan. Şu Davud peygamber namaz bütkönden keyin Allahumma aslih li dini allati ja'altahu li ismatan ve aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ve a'udhu bi afwik ve min nikmatik ve a'udhu bika minka la mani'a lima a'tayt ve la mu'ti'a lima manat ve la yanfadul jadd minkel jadd. Uşunu okuytele. Davud aleyhisselam. Jana Ka'b radıyallahu anh aytat, Suhayb radıyallahu anh bunu aytkan, Peygamber Muhammed aleyhisselam dağı namazın bütkönden keyin uşunu okuyt ele. Bul duada mazmunu mındayça. Ya Allah, men dinimde oңдогун. Ушул meni сактай турган нерсе. Ismatan degende hafizan li jami'il umur. Li jami'i umuri, men bardык işlerimdi сактай турган dinim bolot. Uşu dinimde эле оңдосоң, бардыгы оң болот. Кудай сактасын. Kimdin dini bozulsa işinin bardыгы bozulат. Dünyada da ahiretте dagı ziyan tartat, maksatına jetpeyt. Dünyamda oңдогун ya Allah. Bu da menin tirичилигимди kılgansın. Kanday degeni? Ya Allah, mağa jetişerlik, kaniyetli, ırıskı adaldan bergin, berekeli kılıp bergin de. Adaldan bergin ya Allah. Jana sana taatqa, sana ibadatqa, baş ийгенге жардам бере турган mal bergin. Өткөнкү сабакта айткан элек. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'unun duası var ele. Ya Allah, men senen pana tileyim. Toңмойун kılgan mal mülkten, baylıktan. Kaysı baylık, egerde adam balasın kuturtu üre turgan bolsa, andan pana tileş gerek eken. Adamды kuturta turgan, köptürte turgan, günölörde kıldırta turgan, Allah'ını esten çıkara turgan, ahiretти unutura turgan, anday baylık emес al bale. Ondan inşallah biz pana tileşiz gerek. Mınaki bul жерде да ошо айтып атканы. Allah'ın razıçılığı menen Allah Taala'nın açusundan pana tileyli. Ya Allah, sen özüңдүн açuğundan saktagın, azabыңdan saktagın dep. Жараткан Allah Subhanahu wa Taala barыбызга туугандар, bu dualarga beken bolgonго, dualardı kılganга, dualardı Allah Taala'm tawfik bersin. Bir nersen koşumça aytıp kete turgan nerse tуугандар. Dua kaçan paydası tiyet.
Дуа качан пайдасы тиет? Сиздин ишенимиңизге жараша пайдасы тиет. Сиздин ишенимиңизге жараша. Дуа окула турган нерсе эмес, сурала турган нерсе. Окула турган жөнүнөн зубрит этип бир нерсени жаттагалы эле, ал окулду. Ал тиленген жок. Тиленүү сураган бөлөк, окуган бөлөк. Эгерде мына көчөдө тилемчилер бар го, мага жардам бериңизчи деп бир нерсе окуп жүрө берсе, эч ким аны карабайт. Жаттаган кайтарат. Жок, алар коюп бербей ушундай сурайт го. Туурабы? Жармашып алып, жок дейт, кетпейт, андай десең болбойт, мындай десең болбойт, я Алла деп. Азыр булар деле бай болуп калды, кичине эме кылса кетип калат. Мурдагылар вообще кетпейт эле. Таптакыр. Бирок кандай болбосун, туугандар, алымдар айтышат, дуа бул тилене турган, сурай турган нерсе, окула турган нерсе эмес. Окула турган нерсе бул бөлөк, тилен сурай турган нерсе бөлөк дейт. Бул бир. Экинчиден, дуада эч качан шектенбеңиз. Дуам кабыл болду деп ишениңиз. Ошондой күмөндө болуң. Куна дуам кабыл болбой калды окшойт деп. Кабыл болду, болбоду. Ушуга келсең анда чатак болуп калат. Анда кабыл болгон жок точно. Ошон үчүн шектенбей дуа кылгыла, бекем ишеним менен деп пайгамбарыбыз буйрук берген. Удуллах ва антум муқинун бил ижаба дейт. Аллага дуа кылганыңарда кабыл болуусуна якин, бекем ишеним менен. Жана бекапар жүрөккө Алла Таала ага назар салбайт деген, көңүл бурбайт деген. Тилинде башка, жүрөгүндө башка. Жүрөгү дордой, тилинде дуа. Жүрөгүндө акча жана башка жакта, бирок тилинде дуа жок. Эмнени сүйлөп атканыбыз өзү ойлонойлу, жүрөк менен ынанайлы. Ошону Алладан чын жүрөктөн талап кылайлы. Кудай кааласа, сөз кабыл болот. Алла өзү убада берген. Удуни астажиб лакум. Дуа кылгыла, мен кабыл кылам деп убада берип атпайбы? Өзү убада берип атат. Албетте, маселе мына жерде кээде адам ойлонуп калышы мүмкүн, качантан бери сурап атам, кыжалат болбо. Көптөн бери сурап атасыз, билебиз дейт. Даражаңы көтөрүш үчүн, сени дагы бекем кылыш үчүн сураттырып атабыз дейт. Ал дегени сенин нааразы болгондун аламаты эмес. Наоборот, сени жакшы көргөндүн аламаты. Дагы чарчабай, талыкпай, бисмилла, күчөнүш керек экен да дуадачы. Кудай кааласа. Алла Таалам баарыбызга бекем дуа кылганга, ишенип дуа кылганга, дайыма дуа кылганга товфик берсин. Амин.